Өрес алды ынтымак же биримдик бар жерде береке бар демекчи ушул жылдын 22 март күнү Аламүдүн районуна караштуу Васильевка айылында айыл жаштары чогулуп кезектеги ынтымак футбол турнирин өткөрүштү. Жалпысынан биринчи күнү 12 команда катышып, экинчи күнү 15 команда ойношту. Аталган футбол турнири Гайрат Шорабиев жана Айбашов Данияр сыяктуу айыл активисттери жана айыл депутаттарынан Абдурахманов Дамин, Шарафидинов Илхомидин, Айбашов Данияр, Жороев Асылбек жана Жаштар спорт комитетинин мүчөсү Жумахметов Улугбек тарабынан уюштурулуп, турнирге дөмөрчүлүк кылышты. Футбол турнирине чек ара заставасынын командири Бакытуулу Тынчтыкбек жана футбол талаасында аскер солдаттары да катышышты. Сыйлыктарды тапшыруу аземине Васильевка айыл өкмөтүнүн башчысы Айда Казыбековна жана кызматташуу коомдук фондунан Зайнидин Тагаев сөз сүйлөп, ардак грамоталар жана медалдар менен акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошонун баарын чындаган бул спорт оюндары. Баарыңарга кааларым мен чын ден соолук каалайм. Анткени силер жаштар биздин келечексиңер. Эң биринчи улутта бул ден соолук болуш керек. Ден соолук болсо ошондо улутубуз дагы өнүгүп, өсүп, жакшынакай жаш муундар дагы уланып кете берет. Ошон үчүн мен кааларым силерге, балдар, ар дайым колуңарга эч качан курал кармабай, ар дайым ушундай колуңарда топ болуп, бири-бириңердин колуңарды ушундай жакшылыктарда, оюндарда бири-бириңердин колуңар ар дайым жакшылыкка учурашып жүрсүн. Мен болсо эми өзүмөн айыл өкмөтү катары ушу жаштарга силерге өз атыман 6000 сом берем. Ошо 6000 сомду команданын арасында бөлүп алгыла. Биз коомдук ишмер катары биздин инилерибиз, мекендештерибиз ушундай иштерди уюштуруп аткандан кийин биз кайдыгер болбостон силерге биринчи ошол футболуңардын оюнунун жыйынтыктаган биринчи, экинчи, үчүнчү орунга, биринчи, экинчи, үчүнчү орундун биринчи, экинчи, үчүнчү номинациясына биз бир чакан белектерибизди алып келдик. Бул жерде грамота биринчи орунга, грамота экинчи орунга, грамота үчүнчү орунга, ошондой эле ичинде биринчи, экинчи, үчүнчү орунду төш белгилер бар. Булар Улугбек, кайдасыңар? Силер ушул оюндун жыйынтыгында комиссияңар болсо керек, депутаттарыңар менен чогулуп ошол балдардын ийгилигини биздин атыбыздан, ушул демөөрчүлөрдүн атынан куттуктап койгула. Кут болсун. Ассаламу алейкум. Мен Мойдина Баяман. Мына бүгүн өзүңүздарга белгилүү болгондой, Ноорус майрамына карата ушул өзүбүздүн кичинекей айылыбызда кичинекей эме оюн уюштурдук. Анын ушул уюштурганга себепчи болгондор биздин байкелер Дамин байке, Илхам байке жана Данияр байке. Ушуларга биз ушундай оюн уюштуруп, ушул балдардын ынтымагына ушундай себепчи болгондорго Алла разы болсун, рахмат. Жана ушундай байкелерибиз ар дайым ушундай оюндарды, анан ушул айылдын жаштарыны ынтымакка чакырып, ушундай оюндардын көпкө уюштургандарга биз дагы деле сурап кетмекчибиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум. Кыргызстандыктар, бүгүнкү мына өтүп жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм баарыңыздарды. Мына ушундай эле бүгүнкү 95-тердин атынан ушундай уюштурулуп аткан жана айыл өкмөт депутаттары менен чогулуп биргелешип уюштуруп аткан бүгүнкү оюнубуз көрүп атасыздар. Өтө бул оюнга түндү күндөбөй даярданып, бул күнгө бардык жаштарыбыз даярданып келген. Бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз бүгүнкү оюнга келип катышып бергениге. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин айыл өкмөт жана депутаттар, ушундай эле биздин жаштар бардыгыбыз ушундай оюнду шаңдуу жакшына өткөрүп бергендерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, чоң рахмат. Кандайдыр бир саясатты көздөбөгөн бул саамалык буга чейин да өткөрүлүп келген жана мындан нары да өткөрүлө бермекчи дейт айыл депутаттарынан Абдурахманов Дамин.